Салам достор, сіздер менен бүгін біз UX/UI дизайнердің артықшылықтары бойынша айтып бермекчибиз. Андан эсе кеттик. Бул эң биринчиден эмне десеңиздер, бул UX/UI дизайнер болгон адамдын иши тез жана так натыйжалуу болот. Эмнеге дегенде, ар бир мобилдик тиркеме болобу же сайт болобу, анын эң башкы бөлүгүн бул дизайнерлер жасайт. Жана ошондой эле визуализацияны жасап жатканда ар бир бөлүгүн сиз карап тесттен ошол эле моментте өткөрүп бере аласыз. Ал эми экинчиден ийкемдүүлүк деп койсок болот. Гибкость, гибкий график деп да айтып коебуз. Сиз бул тармакта өзүңүз каалаган убакта, кааласаңыз 24 саат бою, кааласаңыз 2-3 саат бою иштесеңиз болот. Себеп дегенде дизайнерлер көбүнчө бир эле местодо отурбастан ар кандай жактарга барып, баргачаларга барып, жана ошондой эле кофейняларда өзүнүн жумуш ордунда дагы иштешет. Бир гана компанияда эмес, булар студияларда жана ар кандай жерлерде дагы иштөөгө сонун мүмкүнчүлүк түзөт. Ал эми үчүнчүсү бул эл аралык заказдар, фрилансер деп койсок болот. Фрилансер болуп сиз Кыргызстанда туруп эле чет өлкөдөн заказ алып иштесеңиз болот. Чет өлкөдөн заказ алып иштөө кыргызстандыктар үчүн өтө жеңил, себеп дегенде биз ал жактан атайын налогун 10 гана процентин төлөйбүз. Мисалы айтканда $100 заказ ала турган болсоңуз, анын болгону $10 бересиз дагы, $90 сиздин чөнтөгүңүздө калат. Ал эми кантип заказ алам, же кыргызстандык экен, англис тилин билбейт экен деген эч кандай нерсе жок. Болгону сиз переводчиктин жардамы менен ал жактан заказ алып иштесеңиз болот. Ал эми достор, эң кызыктуусу бул, эгерде сиз Кыргызстанда туруп иштегиңиз келбесе, же бир чакан өзүңүздүн офисиңизде тыгылып иштегиңиз келбесе, атайын чет өлкөгө чыгып, дүйнөнүн буң бурчунан заказ алып иштөөгө сонун мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Себеп дегенде, дүйнөдөгү чет өлкөдө саякаттап дагы, иштеп дагы жүргөндөрдүн 80% бул дизайнерлер болуп эсептелет.